Бүгін өзіңіздерге малым болғандай Жогорку Кеңештин жыйынында ошол Талас элинин эң көйгөйлүү маселесинин бири бул фасоль жөнүндө сөз болду. Себеби дегенде бүгүнкү күндө жыйын терин башталып, ушул фасолибуздун баазы баягы эл каалагандай баа болбой жатат. Себеби дегенде бүгүнкү күн күйүүчү майдын баазы менен фасолдун 1 килограмм баасы экөө тең болуп, бирдей болуп, ушу элибиздин ак эмгеги акталбай жатканын билдирип, бүгүнкү күндө Жогорку Кеңеште айтылды. Бул жөнүндө да протоколдук тапшырма берилди. Тийиштүү министрликке жана баа саясатын көзөмөлдөөчү органдарга тапшырма берилди протоколдук. Ошон үчүн айтылды. Себеби дегенде биздин өндүрүүчүлөрүбүз азыр мен айткандардай баазын азыр төмөндөтүп, бир нече пайыздык элибиздин катмары өткөргөндөн кийин анан бааны көтөрүп коюшуп атат да. Бул деген өнөкөткө айланып баратат. Bunдай нерсе болбош үчүн ушундай ишке барышка туура болуп атат деп ойлоп атам. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мага ар кандай чалуулар, кат жүзүндө дагы ишкерлер кайрылышып атат. Ошонун негизинде бул маселе көтөрүлдү. Экинчи маселе болсо бул Таластагы төө бурчакты экспорттоочу ассоциациялардын мүчөлөрү мага кайрылышты. Себеби дегенде өндүрүүчүлөргө, дыйкандарга жана ошол соода логистикасын иш алып барып аткан биздин жарандарыбызга 22-жылдын декабрына чейин мөөнөт коюлуптур. Жаңы мыйзамдын негизинде жалпы каттоо, эсептик каттоого кирүү боюнча. Ошон үчүн ушул маселени дагы 1-2 жылга жылдырууну сунуштадык. Эми Кудай буйрса ушул маселе боюнча дагы иш алып барабыз. Салык кызматы боюнча, анткени салык кызматкерлери бүгүнкү күндө түшүндүрүү иштерин да алып барган жок. Муну дыйкандарыбыз дагы, өндүрүүчүлөрүбүз дагы бул маалыматы жок болгондуктан ушул мыйзамды дагы 1-2 жылга токтотуп турууга сунуш бердик. Чоң орчундуу маселе. Себеби дегенде бүгүнкү күндө салык кызматкерлери бул тарабынан иш алып барган жок, элге түшүндүрүү иштерин алып барган жок. Ошон үчүн урматтуу Алмазбек Акымжанович, сиз мына кечирээк келип калган стенограммадан көрүп, ушул маселени көтөрүп, жакшылап карап берип коюңуздар суранам. Улан Бердибаевич, ушул маселе боюнча да протоколдук тапшырма берип койсоңуз. Себеби дегенде бул кышка чейин келип кала турган болсо, баягы ишкерлер ала берет экен, а бирок элден 10% алып коет да. Ошон үчүн баазын да түшүрүп жиберет ассоциациялардын баягы мүчөлөрү. Ошон үчүн ушул маселени жакшылап дыкаттуу карап берип коюңуздарды абдан өтүнөм. Рахмат. Бактыбек Каныбекович, тиешелүү протокол тапшырмалар берилет.